Кыргызстан жашоого ыңгайлуу өлкө, бирок Кыргызстан дегенде эле боз үй, кымыз же көл эле эмес, териштире келгенде өлкөбүз тууралуу ооз ачырган окуялар толтура. Анын бири Четөгүз солорунда табылган сүрөтү бар үңкүр. Үңкүрдөгү сүрөттөр 12.000 жыл мурун тартылган. Аска абдан катуу болгондуктан сүрөттөрдү өзгөчө бир ыкма менен лазер же алмаздуу бир курал менен тартылган болушу мүмкүн. Алмаз дейсиңби? Ооба. Анда менен дагы бир кызыктуу маалымат болсун. Урматтуу көрүүчүлөр, космонавттардын айтымында ачык космоста дароо эле Хеопс пирамидасы же болбосо улуу Кытай дубалы эмес, бийик тоолордо жайгашкан ысык көл көрүнөт экен. Кыргызстан кандай кооз өлкө. Кыргызстанда туулганыма сыймыктанам, Ошмуда окуганыма сүйүнөм. Анда кезекте Ошмунун жаңылыктарын өреле. Ош мамлекеттик университетинин эл аралык медицина факультетинин кошумча окуу корпусу оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Ошму абанын булганышы жана анын кесепеттерин жоюуга багытталган иш-чараларга катышат. Студенттерге медиа сабаттуулук боюнча семинар уюштурулду. Аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу иш-чарасы өттү. Ошмунун биринчи курстун студенттерине уюштурулган спартакиада жыйынтыкталды. Ушул маалыматтарды тааныштырып алдыңкы мүнөттөрдө мен Асылбек Тагайбек уулу болом. Саламатсыздарбы? Окуу жайдын эл аралык медицина факультетинин кошумча окуу корпусу оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Аталган 4 кабаттуу факультеттин аудиториялары, лекциялык залдары толук камсыздалып, чет элдик студенттердин окуусу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Мындай кадамдар студенттердин татыктуу билим алуусу үчүн түзүлүүдө. Учурда аталган окуу корпусу пайдаланууга берилди. Бул тууралуу кененирээк кесиптешимдин жасаган материалында. Мазмун алжырдын казыр кичине мына жарымында бияк. Мазмун кеңейтиптер. Окуу жайдын эл аралык медицина факультетинин кошумча окуу корпусу оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Жаңыланган имарат менен Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков, административдик чарба департаментинин директору Алтынбек Зайнидинов жана эл аралык медицина факультетинин деканы Роман Калматов таанышты. Университетте кампустук политика деген стратегиялык планда рассматриваться этилген. Ошого жараша биз студенттерди компактный проживание, компактный окуу корпустарды жасап беришибиз керек. Быйылкы окуу жылга биздин факультетке ушул 4 кафедрага ылайык мына корпус, жаңы корпус берилди. Бул корпус толук ремонттон, капиталдуу ремонттон өтүп, азыркы күндө окуу процесс аябай кызуу жүрүп жатат. Кайсы кафедралар? Бул организация здравоохранения, клинические дисциплины 1, хирургия кафедрасы, жана социалдык гуманитарлык дисциплиналар кафедрасы. Аталган 4 кабаттуу факультеттин аудиториялары, лекциялык залдары оңдолуп, чет элдик студенттердин окуусу үчүн бардык шарттар түзүлдү. Кошумча окуу корпустун оңдоп түзөө иштери ушул жылдын июнь айында башталган. Учурда имараттын айланасы иретке келтирилип, көрктөндүрүү үчүн даярдалууда. Буга чейин бул окуу имараты университеттин студенттик жатаканасы болгон. Учурда чет элдик студенттердин толук шартта билим алуусу үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр түзүлдү. Бул эле эмес, окуу жайдагы оңдоого муктаж болгон окуу имараттары, кафедралар, аудиториялар, жатаканалар, спорт комплекстери жыл сайын кезеги менен заман талабына ылайык капиталдык оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Мээрим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Америка Кошмо Штатынын Вашингтон университетинин атмосферадагы булганыштар факультетинин деканы профессор Джей Тернер жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин геомаалыматтык системалар жана аралыктан зонддоо борборунун жетекчиси доцент Сагынбек Орунбаев Ошмуга келди. Коноктор ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп, Кыргызстандын түштүк аймагындагы абанын булганышы жана анын кесепеттерин жогоюуга багытталган иш-аракеттерди көрүү боюнча пикир алышты.
Кененирээк төмөндөгү материалда сөз болот. Америка Кошмо Штаттарынын Вашингтон университетинин атмосферадагы булганыштар факультетинин деканы профессор Джей Тернер жана Борбордук Азиядагы Америка университетинин геомаалыматтык системалар жана аралыктан зондтоо борборунун жетекчиси доцент Сагынбек Орунбаев Ошмуга келди. Коноктор ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугуп Кыргызстандын түштүк аймагындагы абанын булганышы жана анын кесепеттерин жоюуга багытталган иш-аракеттерди көрүү боюнча пикир алышты. Борбордук Азиядагы Америка университетинин геомаалыматтык системалар жана аралыктан зондтоо борборунун жетекчиси Сагынбек Орунбаев Ошмунун жамаатына илим изилдөөнүн актуалдуу маселелери темасында семинар өттү. Сагынбек Орунбаев илим изилдөөнүн жогорку окуу жайларга зарылдыгы, дүйнөлүк эң мыкты университеттердин рейтинги, билим берүү тармагындагы университеттин рейтингинин ролу боюнча баяндама жасап, маалыматтарды берди. Илим изилдөөнүн жаңы маселелери деген темада бул жерде 2 бөлүмдөн турат. Бул семинардын ичинде бул биринчи бөлүм негизи эле илим изилдөө университеттин ичинде эмне үчүн керек, кандай шарттары бар жана ошондой эле илим изилдөөнүн университеттердин ичиндеги илим изилдөөнүн тийгизген рейтингке болгон тийгизген таасирлери жөнүндө жана бир нече дүйнөлүк университеттердин рейтингинин деталдуу түрдө 4 рейтингини айтып бермекчибиз. Жыйындын жүрүшүндө абанын сапатын жакшыртуу жана калктын ден соолугуна, айлана чөйрөгө жана экономикага терс таасирин азайтуу боюнча баяндамалар айтылды. Иш-чарага окуу жайдагы декандар, кафедра башчылары, илимий долбоордун жетекчилери, илимий борбор, институттун жетекчилери жана декандын илимий иштер боюнча орун басарлары катышты. Чындыгында рейтингдин ичинде илимий изилдөө жүргүзүлгөн университет катары кирип жүрүү бул өтө маанилүү. Сагын Орунбаев учурда Кыргызстандын дамбалардын коопсуздугу боюнча ассоциациясынын негиздөөчүсү жана ири дамбалар боюнча эл аралык комитеттин мүчөсү. Ошондой эле климаттын өзгөрүшү, табигый коркунучтар жана тобокелдиктерди баалоо боюнча спутниктик аралыктан зондтоо боюнча бир нече изилдөө иштеринин менеджери болуп иштеген. Ал 100гө жакын илимий эмгектерди чыгарган, анын ичинде 50дөн ашууну Scopus жана ВОЗ илимий журналында рецензияланган. Мээрим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Кореянын Квандыжы университети Ошму менен кызматташат. Кореянын Квандыжы университетинин проректору Ким Гап Йонг баштаган делегация университеттин эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебине келди. Мында коноктор эл аралык билим берүү программаларынын жогорку мектебинин директору Дилмурат Турсунов жана профессордук окутуучулук жаамат менен жолугушту. Жолугушууда тараптар кызматташуунун кенен спектрлерин талкуулоо менен бирге академиялык алмашуулар, студенттер үчүн жайкы лагерлерди уюштуруу, биргеликте илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү багыттарын макулдашышты. Ошондой эле Ош мамлекеттик университети менен Квандыжы университетинин ортосунда 2 тараптуу кызматташуу келишимине кол коюлду. Келишимде профессордун, илимий кызматкерлердин, окутуучулардын, студенттер менен аспиранттардын академиялык мобилдүүлүгү, эки өлкөнүн билим берүү министрлигинин жообусуна ылайык биргелешкен программаларды иштеп чыгуу, академиялык маалымат, академиялык материалдар жана басылмалар менен алмашуу, биргелешкен изилдөөлөрдү жана илимий конференцияларды өткөрүү багыттары каралган. Квандыжы университети Кореядагы эри жана беделдүү жогорку окуу жайлардын бири болуп эсептелинет. Жыл сайын октябрдын акыркы аптасында белгиленип келе жаткан глобалдык медиа жана маалыматтык сабаттуулук жумалыгынын алкагында Ошмунун билим алуучулары үчүн тренинг болду. Тренерлер катышуучуларга маалыматты сынчыл маанайда керектүү, ишенимдүү булактарды издөө жана тандоо боюнча маалыматтарды беришти. Ошондой эле технологиялардын өнүгүшү менен маалымат талаасындагы коркунучтар жана тобокелдиктер көбөйгөндүктөн медиа сабаттуулук азыркы коомдо жашоо үчүн зарыл болгон маанилүү көндүм экендиги жана ар бир жаран медиа сабаттуу болуусу керектиги айтылды. Бүгүн ушул жумалыкты мамлекеттик бүт бардык университеттерде өтүлүп атат. Бирок азыр биринчи ушул биздин Ош мамлекеттик
Ошмунун студенттери үчүн санариптик мейкиндиктерде маалыматтык сабаттуулук аталышында семинар болду. Мында билим алуучулар жалган маалыматтарды айырмалап билүүсү, өзгөчө онлайн түрдө жайылтылган маалыматты анализдеп жайылтууну окуп үйрөнүштү. Бул иш-чара окуу жайдын жыйындар залында уюштурулду. Медиа сабаттуулук жөн гана журналисттерге арналуу болбош керек. Бул сабак же ыкма башка сабактарга да киргизилсе, менин оюмча абдан жакшы өбөлгө болот. Бул ачык лекциялар Оштон башталды, Ош университетинде. Андан тышкары түштөн кийин Жалал Абад, эртең Бишкек, бүрсүгүнү дагы Бишкек, Ысык көл, Талас, Нарын, анын Баткен менен бүтүрөбүз. Буйрутса 9 жожго барабыз. Текшердим долбоорунун тренерлери жаштарга маалыматты кантип анализдөө керек, критикалык ой жүгүртүүнү колдонуунун жол жобосу, ар түрдүү маалымат булактарын талдай алуусу тууралуу маалымат беришти. Семинардын жүрүшүндө студенттер менен суроо жооп болуп, активдүү катышкан студенттерге атайын белектер тапшырылды. Сонун, чоң рахмат. Иш-чара бүткүл дүйнөлүк медиа сабаттуулук жумалыгынын алкагында Интерньюстун Revive долбоору тарабынан ишке ашырылды. Текшердим компаниясы Бишкек, Ош шаарындагы жана аймактык жогорку окуу жайларында, билим берүү тармагында медиа сабаттуулукту өнүктүрүү темасында интерактивдүү семинарларды өткөрүшөт. 19 октябрь бүткүл дүйнөлүк биотика күнүнө карата Ошмунун медицина факультетинде келечек муунду коргоо аталышындагы симпозиум уюштурулду. Иш-чарада 19-20-21 кылымдын чакырыктары кесипке багытталган илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, биотика боюнча адистерди даярдоо тууралуу лекциялар окулду. Буга чейин Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы эл аралык коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын юнит группасы жана Ош мамлекеттик университети тарабынан келечек муунду коргоо аталышындагы сынак жарыяланган. Жыйынтыгында сынакка катышкан окуучуларга дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Кененирээк кийинки материалда. Этикалык стандарттарды 19 октябрь бүткүл дүйнөлүк биоэтика күнүнө карата Ошмунун медицина факультетинде келечек муунду коргоо аталышындагы симпозиум уюштурулду. Иш-чарада 19-20-21 кылымдын чакырыктары кесипке багытталган илимий изилдөөлөрдү жүргүзүү, биоэтика боюнча адистерди даярдоо тууралуу лекциялар окулду. Бизге жумушка киргенде нөкпе отставка менен алабыз. Алар эгерде дагы өркүндөтөм десе, аспирантурага тапшырса же кандидатский жактан десе дагы биз мүмкүнчүлүктөрдү беребиз. Ошол иш убактысынан эмгек эргүүсү сакталуу менен бир жумалык, бир айлык окууларга барса дагы биз колдоп турабыз. Азыр ординаторлорду аябай жакшы колдойбуз. Биздин тармакта бир эле мына кафе, косметологиялык центрлерди текшербестен, базарларды текшербестен, андан сырткары аябай көп иштерди алып барабыз. Оорулардын алдын алуу үчүн больницалардын тазалыктарын карап чыгабыз. Жыйындын жүрүшүндө медико-профилактикалык иш адистиги, дарыгерлик кесип, окуучуларга кесиптик багыт берүү боюнча баяндамалар айтылды. Иш-чаранын алкагында Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы, эл аралык коомдук саламаттыкты сактоо кафедрасынын юнит группасы жана Ош мамлекеттик университети тарабынан келечек муунду коргоо аталышындагы сынак жарыяланган. Жыйынтыгында сынакка катышкан окуучу мугалимдерге дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Ошондой эле симпозиумду уюштурууга активдүү катышкан окутуучуларга Ош шаардык оорулардын алдын алуу жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун ардак грамоталары менен сыйланышты. Биоэтика илими жаңы технологияларды колдонуунун чектерин аныктоочу илим. Бул илим жаш илим болгону 50 жыл гана болду түзүлгөнүнө. Дагы бир айтып кете турган нерсе, бул илим негизинен батыш жана өнүккөн өлкөлөрдө болуп кетет. Кыргызстанда дагы бул илимдин колдогондор медициналык окуу жайлары иш аракет жүргүзүп келебиз жана негизги максатыбыз улуттук биоэтиканы негиздөө. Жыйынга окуу жайдын медицина факультетинин жалпы жамааты, Түштүк региондогу саламаттыкты сактоо жана санитардык эпидемиология көзөмөлдөө борбору, Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын кызматкерлери, жергиликтүү өкүлдөр, шаардык мектептердин мугалимдери, окуучулары жана окуу жайдын студенттери катышты.
2023 жылдын 8 айында эле үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8512 факты катталып, бул көрсөткүч былтыркы жылга салыштырмалуу жогорку экендигин укук коргоочулар билдиришкен. Буга байланыштуу Ош мамлекеттик университетинин базасында аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу иш-чарасы болду. Иш-чара Республикалык аялдар кеңеши бирикмеси менен Ош мамлекеттик университети тарабынан уюштурулду. Жыйында ректор Кудайберди Кожобековго Республикалык аялдар кеңеши бирикмесинин мээримдүүлүк төш белгиси жана өлкөнүн саясий экономикалык коомдук турмушуна активдүү катышкан айымдарга ардак грамота, ыраазычылык каттар тапшырылды. Зордук зомбулук кандай болбосун, зордук зомбулуктун алдын алуу бүгүнкү күндө өзүңүздөр билесиздер актуалдуу. Кыргызстанда үй бүлөлүк зомбулуктан коргонуунун, аялдардын, кыздардын жана балдардын укуктарын коргоо боюнча жардам берүүнүн жол жобосун үйрөткөн аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун алдын алуу аттуу иш-чара Ошмунун башкы имаратында уюштурулду. Мамлекет, мен дайым айтам, биздин баш мыйзамыбызда дагы мамлекетте коомду үй бүлө түзүлөт. Ушул үй бүлө бул кичинекей мамлекет. А мамлекет бул чоң үй бүлө. Ушул үй бүлөдө, мамлекетте тынчтык өнүгүү болсо, мамлекетте да өнүгүү болот. Ошон үчүн бүгүнкү темада үй бүлөлүк зомбулук ар тараптан карап, бул чындыгында биз ар тараптан караш керекпиз. Жыйындын жүрүшүндө аялдарга жана балдарга карата зордук зомбулуктун түрлөрүнүн өсүп жатканы, өз жанын кыюусу, кордоого, кодулоого кабылуусу сыяктуу көрүнүштөрдүн себептери менен кесепеттери жана аларды жоюу жолдору талкууланды. Ошондой эле үй бүлөлүк зомбулуктун түрлөрү, зордук зомбулуктун курмандыктары, секелек кыздардын үрөй учурган жагдайларга кабылышы жана өспүрүмдөрдүн укуктары боюнча баяндамалар айтылды. Иш-чаранын алкагында Ошмунун ректору Кудайберди Кожобековго Республикалык аялдар кеңеши бирикмесинин мээримдүүлүк төш белгиси жана өлкөнүн саясий, экономикалык, коомдук турмушуна активдүү катышкан айымдарга ардак грамота, ыраазычылык каттар тапшырылды. Аялдарга жана балдарга зордук зомбулукту болтурбоо максатында Ош мамлекеттик университетине бир нече иш-чаралар өтүп атат. Мына ошол иш-аракеттердин азыркы учурда тынымсыз жүрүп атат да. Мына ушул иш-чараларга коомчулук менен иштөө жана жаштар саясаты департаменти, андан кийин педагогика жана психология факультетиндеги психология кафедрасы, социалдык иштер кафедрасы, ошол эле мезгилде Ош мамлекеттик университетине атайын коопсуздук кызматы бар. Мына ушул бирикмелер иш алып барып атат. Иш-чарага Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков баштаган структура жетекчилери, профессордук окутуучулук курамы, Ош шаарынын мэринин орун басары Нурбек Кадыров, шаардык депутаттар, Республикалык аялдар кеңеши бирикмесинин орун басары жана окуу жайдын студенттери катышып, аялдарга, балдарга же үй бүлө мүчөлөрүнө карата зордук зомбулуктун алдын алуу боюнча аткарылып жаткан иштер жана атайын профилактикалык иш-чаралар тууралуу маалымат беришти. Кыргызстанда соңку кездери аялдарга жана балдарга карата жасалган зордук зомбулук, үрөй учурган окуялар катталганы көп айтылууда. Ички иштер министрлигинин эсебинде жыл сайын үй бүлөлүк зомбулук боюнча 10 миңден ашуун факт катталган. Ош мамлекеттик университетинин биринчи курстар арасындагы орун алган студенттик спартакиадасы жыйынтыкталды. Биринчи орунду окуу жайдын математика жана информациялык технологиялар факультетинин командасы, экинчи орунду медицина факультети, ал эми үчүнчү орунду дене тарбия факультетинин командасы жеңип алды. Спартакиаданын катышуучулары волейбол, жеңил атлетика, мини футбол, баскетбол, тогуз коргол, ордо, шахмат, стол тенниси оюну боюнча 18 факультеттин биринчи курстун студенттери катышты. Оюндун жеңүүчү командаларына жана мыкты оюн көрсөткөн катышуучуларга диплом, акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Улан кыздарыбызды бүгүн иргеп алганга мүмкүнчүлүк болду. Ошмунун биринчи курстар арасында орун алган студенттик спартакиадасы жыйынтыкталып, сыйлоо аземи болуп өттү. Жыйынтыгында биринчи орунду окуу жайдын математика жана информациялык технологиялар факультетинин командасы, экинчи орунду медицина факультетинин командасы, ал эми үчүнчү орунду дене тарбия факультетинин командасы жеңип алды. Спартакиаданын катышуучулары волейбол, жеңил атлетика, мини футбол, баскетбол, тогуз коргол, ордо, шахмат, стол тенниси оюну боюнча 18 факультет
факультеттин 1-курсунун студенттери катышты. Медицина факультети 3-даражадагы диплом жана акчалай сыйлык менен сыйланат. Оюндун жеңүүчү командаларына жана мыкты оюн көрсөткөн катышуучуларга диплом, акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Спорттун түрлөрүнөн эң мыкты оюнчулар аныкталды. Аларга ошо университеттен дипломдор берилди. Ошол ар бир спорттун түрүнөн мыкты оюнчу, мыкты коргоочу, мыкты чабуулчу деген сыяктуу номинацияларды бердик. Дагы баса белгилей кете турган нерсе ошол спорттун түрлөрү боюнча ар бир спорттун түрүнөн эң мыкты делген бирден оюнчу бул Ош мамлекеттик университетинин профсоюз комитети тарабынан 20 күндүк эс алууга жолдомо берилди. Аталган спорттук иш-чара ден соолукту чыңдоо, спортко болгон кызыгууну арттыруу жана жамааттын ынтымагын, достугун бекемдөө максатында жыл сайын окуу жайдын жетекчилигинин жана Ош мунун профсоюз уюмунун демөөрчүлүгү тарабынан уюштурулат. Спартакиада 10 октябрдан 17 октябрга чейин Ош мунун окуу корпустарынын спорттук аянтчаларында өткөрүлдү. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ошму алга! 17 октябрдан тарта жалпы республикалык тестөөлөө башталат. Билим берүү жана илим министрлигинин 2023 жылдын 16 октябрындагы номер 5237-9 буйругуна ылайык 2023 жылдын абитуриенттерине кышкы кабыл алуу үчүн жалпы республикалык тестке каттоо онлайн режиминде өтөт. Жалпы республикалык тестке каттоо жашаган жери боюнча райондук, шаардык билим берүү бөлүмүндө онлайн режиминде 2023 жылдын 17 октябрынан 27 октябрга чейин өткөрүлөт. Жалпы республикалык тестке каттоого мамлекеттик үлгүдөгү документтер менен ырасталган жалпы орто же кесиптик орто билими бар жана учурдагы 2023-2024 окуу жылында жогорку окуу жайларда окубаган адамдарга уруксат берилет. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларына кышкы кабыл алуу окутуунун наркын төлөө келишими боюнча гана абитуриенттерди тандоо жана кабыл алуу үчүн жүргүзүлөт деп аныкталган. Кышкы кабыл алуу үчүн ЖРТ тесттик мезгили 2023 жылдын 24 ноябрынан 30 ноябрына чейин деп белгиленген. Мыкты стартап долбоору иш жүзүнө ашырылат. Жаштар бизнес паркынын кезектеги тренинги жыйынтыкталып, 40 катышуучуга сертификаттар тапшырылды. 5 күндүк тренингдин жүрүшүндө стартап долбоору бар катышуучулар рынокту туура анализдөө, атаңдаштыкка жөндөмдүү товар же кызмат көрсөтүү секторун түзүүнү үйрөнүштү. Ошондой эле алар бизнес турдун жүрүшүндө Ош шаарындагы алдыңкы ийгиликтүү ишканаларды кыдырып таанышышты. Жыйынтыгында студенттер өздөрүнүн бизнес идеяларын үстүнөн иштеп, питчинг күнү өздөрүнүн долбоорунун калыстарга жана потенциалдуу инвесторлорго сунушташты. Питчингдин жыйынтыгы менен STEM инновациялык колледжинин окутуучусу Рахима Ибрагимова жана студент Самарбек Закиров финалист деп аныкталды. Эми аларга бизнес идеяларын ишке ашыруу үчүн ар бирине 2000 АКШ доллардан грант берилет. Жаштар арасында стартапты жана ишкерликти өнүктүрүү программасынын Ошмунун бизнес паркы Агахан фонду жана USAID менен биргеликте ишке ашырууда. Он 9 октябрь Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо жана профсоюздар кызматкерлеринин күнүнө карата окуу жайдын конференция залында Ош мунун окутуучуларына сыйлоо аземи болуп өттү. Иш-чаранын жүрүшүндө окуу жайдын кесиптик бирлик комитетинин төрагасы Абсамат Сатыров билим берүү тармагындагы кызматкерлердин кесиптик майрам менен куттуктап, социалдык коргоо жана профсоюздар кызматкерлерине Кыргыз Республикасынын билим жана илим кызматкерлердин кесиптик бирлигинин мыктысы төш белгиси ардак грамота ыраазычылык каттары тапшырылды. Бүгін біздің Ош мамлекеттик университетінде акыркы 30 жылдан бері иштеп, Ош шаарындагы башка окуу жайларда иштеп, бүгүн мына юбилейлик иш-чарасын өткөрүп атат. Ошондуктан биринчи кезекте мен агайды ошол жалпы Ош мамлекеттик университетинин жамаатынын атынан, өзүмдүн атымдан бүгүнкү юбилейиңиз менен чын дилден куттуктайбыз агайын. Агайды жана видеороликте айтылып кетти, мен көп
куттуктообузду атайын адресатка жазып койдум. Бир эки нерсени айтып койгум келип атат. Бүгүнкү өзгөчө азыркы кезде актуалдуу болуп аткан мыкты окутуучу, мыкты устат, мыкты илимпоз дегендерди кантип, кайсы критерий менен аныктайбыз дегенде эң негизги критерий бул ал агайлар окуткан окуучулары, анын шакирттеринин пикири эң биринчи орунда турганын баардыгыбыз билип атабыз. Тарых жана социалдык иштер факультетинин профессору Жумали Адилбаевдин 75 жылдык мааракесине арналган дүйнөнүн жана Кыргызстандын тарыхын изилдөөнүн, окутуунун методологиялык маселелери аттуу республикалык илимий практикалык конференция уюштурулду. Конференцияга президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Ош шаарынын мэриясынын өкүлдөрү, коомдук ишмерлер, илимпоздор, окутуучулар, аспиранттар, магистранттар, студенттер катышты. Бүгүнкү ошол теманын тандалып алынганда бекеринен эмес, себеби тарыхчы Жумали Адилбаевич өзүнө 53 жылдан бери Кыргызстан жогорку окуу жайларында эмгектенип келет. Жарым мыңдан ашык илимий педагогикалык тажрыйбага ээ. Анан агайым акыркы убактарда ушул методология маселеси менен алектенип 2021 жылы ушул дүйнө тарыхы деген жаңы цивилизациялык методологиянын негизинде жазылган эмгегин жарыялады да. Анан биз буга чейин дагы бир топ талкууларды, семинарларды өткөргөнбүз. Ошол жыйынтыгында мектептерде, жогорку окуу жайларда тарыхты окуу үйрөнүүдө, изилдөөдө бир эле баягы мурунку советтик марксисттик методология эмес, жаңы методологияларды колдонуу деген көйгөйдө агай ошол тармакта адис болгондуктан ошол тармак боюнча атайын дүйнө тарыхы боюнча окуу китебин дагы даярдап чыгарды да, ошол себептен ушул тема тандалып алынды. Иш чарасын өткөрүп атат, ошондуктан Ошмунун ректору Кудайберди Кожобеков окумуштуу Жумали Адилбаевди мааракеси менен куттуктап, тарых илиминин өнүгүшүнө жана жаш адистерди даярдоого кошкон салымын белгиледи. Урматтуу Жумали Адилбаевич, билим берүү жана илим министрлиги мааракеңиз менен дагы бир жолу куттуктап, сизге узун өмүр, чың ден соолук каалайбыз. Пленардык жыйында көрүнүктүү илимпоздор жана коомдук ишмерлер Жумали Адилбаевдин илимий педагогикалык ишмердүүлүгүн чагылдырган тематикалык докладдарды жасашты жана азыркы тарых илиминин көп тараптуу маселелерине токтолушту. Илимий форумдун экинчи бөлүгү секциялык иштерде уланып, анда 100гө жакын катышуучулар азыркы тарых илиминин түрдүү аспектилери, дүйнөлүк тарых, Кыргызстандын тарыхы боюнча изилдөөлөр жана окутуунун актуалдуу маселелери боюнча баяндамаларды жасашып, жыйынтыгында резолюция кабыл алышты. Адилбаев Жумали Адилбаевич 1948 жылы 6 августта Ош облусунун Каракулжа районундагы Сары Камыш айылында туулган. 1970 жылы Кыргыз мамлекеттик университетин артыкчылык диплому менен аяктаган. Ошмунун облустук мамлекеттик администрациясынын, Кыргыз Республикалык улуттук илимдер академиясынын ардак грамоталары, Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнүн отличниги, Кыргыз Республикасынын бюросунун эмгек сиңирген ишмери төш белгилери менен сыйланган. Ош мамлекеттик университетинде бир апта ичинде орун алган жаңылыктарды тааныштырып, мен Асылбек Тагайбек уулу болдум. Амандыкта көрүшөлү. Достор, бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Сиздер менен мен Мерим Айтмаматова жана кесиптешим Барсбек Айталиев болдук. Кийинки көрсөтүүлөрдөн көрүшкөнчө аман туруңуздар.